Ат арық, бирок жуондуктарын байкап көрүңүздөр да. Уколун сайып алдык. Атты мына ушундай кылып байлап койсоңор, ат көрдүңөр унчукпай туруп берди. Багууга киргизердин алдында ички курттарын түшүрүү максатында азыр альбен ичиребиз жана укол саябыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул багууга кирип аткан аттын ички курттарын түшүрүү максатында укол дейбиз. Уколун сайып алдык. Атты мына ушундай кылып байлап койсоңор, ат көрдүңөр унчукпай туруп берди. Өзүлөрүндөй коопсуздугуңар үчүн байлап койгон жакшы болот. Мына өзүнүн туншугундагы оорусу менен алек болуп туруптур. Сен аракта уколду берип койсоң. Эми альбен ичиребиз. Альбен. Спирт менен оозуна сыгып салабыз. Бул альбенди ичиргенден атты 2 саат ушу турушунда коюп туруш керек. От жедирбей. 2 саатта ички курттар бүт аңтарылып чыгат. Альбенди желательно эрте менен берген жакшы. Эрте менен ачкарын деп коет кейбиркилер ток берсең боло берет деп коет. Эми ар ким ар кандай берип жүргөн болсо өзүңөр билгендей бере бериңиздер. Мен азыр ачкарын бердим. Кейбиркилер ток берет. Не болсо да дәрини ичиргенден 2 саат от жедирбей туруп туруш керек. Шундай тугандар, бул ат багуунун алдындагы ички курттарына каршы дарыларын бердик. Биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып, лайктан басып, комментарийге ой пикириңиздерди жазып колдоп туруңуздар. Мына аттын көрүнүшүн көрүп атасыздар. Ат арык, ичинде курттар бар. Шуну багып, таптап, семиртип, суутуп чыгабыз. Ошого биз менен бирге болуп туруңуздар. Жыйынтыгын көрөбүз тугандар. Бир 2 ай убакыт мээнет кылабыз буга. 2 айда канчалык оң болот, канчалык семирте алабыз, ошодон колдон келишинче колдон көрсөтүп турабыз. Бир катар атты көрсөтүп коеюн. Ат жаңасы, породасы аргын, Россия менен кыргыз жылкы аргынлашкан. Атасы Россия болгон, энеси кыргыз чийский жылкы. Бунун түгү Суусамырдан чыккан. Суусамырда болгон бул. Жанар. Жайлоодон жаңы эле келди. Жаңы эле келип, эми багууга даярданып аткан буга. Ат арык, бирок жуондуктарын байкап көрүңүздөр да, канчалык жуон экен. Буттарын жуондуктары топто кайнаган топтун ортосунда тура турган аттардын бири да бул. Болгону жайлоодон арык келди.